Оозун чоңойтуп, өзүнө өзү заказ кылган гүлдөрдү алдына коюп алып, фотосессия кылып, ал жагынан, бул жагынан сүрөт кылып, интернетке коюп аткан кыздар, эже карындаштар ойлоңгула. Муну көрбөгүлө. Көрүүчүлөргө таң калам. Мен буларга макул эми чыгарып аткандар. Бирок көрөрмандар силер эмне кылып атасыңар? Ошону көрүп аткан эркектер мен аялым ушундай болуш керек деген түшүнүккө келесиңер эң биринчиден. Бул кара сулуулугу, оозуну кара, буну кара, аны кара, фигурасын кара. Ал кыз ким, ал аял ким билесиңби? Акча үчүн муну да ороп кое берет, чечип дагы кое берет, оозун дагы неме кыла берет. Каалаганын кыла берет. Кудайга нааразы, Кудай берген сулуулукка нааразы болуп, оозун жасама кылдырып, фигурасын жасама кылдырып нааразы болуп атат ал. Өзүгө Кудай жараткан табигый сулуулугуна нааразы болуп атат ал. Акча үчүн күйөөсүн дагы башкасын да алмаштырып кое берет. Эми ошолорду карап аялым ушундай болсун деген нерсе бул акмакчылыктан башка нерсе эмес. Ошону көрүп аткан кыздар, эже карындаштар баягы өзүнө өзү заказ кылган гүлдү көрүп алып, арендага алган машинаны көрүп алып, араң чогултуп, барамнадагы аралаш кылып, Дубайга эс алып келсе, ошону көрүп алып, күйөөсү андай кылат, мындай кылат, мындай кылат, андай кылат деп. Мен дагы күйөөм ушундай болуш керек дейт. Күйөөң сен үчүн каалаганыңды кылып атат, колунан келгенин кылып атат. Айтайын дегеним эмне, урматтуу мекендештерим, аларды карабаш керек, аларды көрбөш керек. Алар өзүнүн нафсин, мындайча айтканда, дүйнө үчүн акыретин өлтүргөн адамдар. Сен акыретти тандайсыңбы, дүйнөнүбү?